2025-жылдын 28-июлунан 22-августуна чейин Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түштүк батыш оперативдүү кол башчылыгынын артиллериялык бөлүкчөлөрүнүн талаа жыйыны өткөрүлөт. Жыйындын жыйынтыгында практикалык ок атуу көнүгүүлөрү аткарылат. Бул машыгуунун максаты артиллериялык бөлүкчөлөрдүн буга чейин калган теориялык билимдерин практика жүзүндө бекемдөө болуп эсептелет. Жол жүрүү учурунда коопсуздук эрежелери жана аскердик тартип сакталсын. Артиллериялык жыйынга катышуучу өздүк курам учурда аскердик техникаларга жайгаштырылууда. Алар Ош Сарыташ багыты боюнча жолго чыгышат. Артиллериялык бөлүкчөлөрдүн талаа жыйыны Алай районунун Сарыташ айылындагы 92-840 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында өткөрүлүүдө. Жыйынга куралдуу күчтөрдүн түштүк батыш оперативдик кол башчылыгынын, артиллериялык бөлүкчөлөрдүн, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, мамлекеттик чек ара кызматынын, артиллериялык бөлүкчөлөрдүн өздүк курамдары катышууда. Учурда өздүк курам окуу талаасына жетип келип, талаа шартындагы убактылуу аскердик шаарча курулуп, анда көзөмөл өткөрүү жайы, уктоочу чатырлар, аскердик ашкана, медициналык пункт жана автопарктар даярдалды. жылдын 31-июль күнү артиллериялык бөлүкчөлөрдүн талаа жыйынынын ачылуу аземи өткөрүлдү. Жолдош аскер кызматкерлери, артиллериялык жыйынды өткөрүү максаты ушул күнгө чейин аскер бөлүктөрдө ар бир теориялык түрдө алган билимиңерди күжүрмөн, күндүз жана түнкү ок атуу менен эсептердин, взводдордун жана батареялардын жана дивизиондордун күжүрмөн ок атуусун практикалык түрдө бекитүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүндө колдонуп жаткан заманбап учкучсуз учуучу аппараттар менен күжүрмөн артиллериялык ок атууну башкаруу, андан тышкары биздин алдыга коюлган максатыбыз көргөзмө батареялык тактикалык машыгууну жогорку деңгээлде өткөрүү,